Саламатсызбы. Сиз Автор ТВ медиасын көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Айжигит Матраимов. Биз баштайбыз. Ошентип 7-чи чакырылыштын депутаттары иштеп баштаганына 1 жыл болуп калды. Былтыр 28 ноябрда парламенттик шайлоо өтүп, ага 90 депутаттын 56-сы партиялык тизме менен, калган 36-сы бир мандаттуу округдан шайланып келген. Алардын арасында депутат болуп биринчи жолу шайлангандар дагы бар. Ошол эле учурда мурдадан бери парламенттин казанында бир нече жолу кайнагандар бар. Алардын бири Адахан Мадумаров. Адахан Мадумаров бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, фракциянын парламентте 6 депутаты бар. Ошол эле кезде оппозицияда экени айтылып келет. Мейли, оппозицияда болобу же позицияда болобу, алардын деле мамлекет үчүн тигини же муну жасайбыз деген максаттары бар да, чынбы? 1 жыл ичинде Адахан Мадумаров парламентте кандай маселе көтөрдү же сунуштады? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Кудай кааласа, биз эртең барганда колдон келген аракеттин баарын жасайбыз. Биз Адахан Мадумаров канчалык деңгээлде сөзүнө туруп жатканын билүү үчүн алгач Бүтүн Кыргызстан партиясынын программасына көз жүгүрттүк. Бүтүн Кыргызстан партиясынын платформасы негизинен 10 пункттан турат. Анда мамлекеттеги абал, экономика, маданият, коргонуу жана коопсуздук сыяктуу бир катар дымактуу пландар көрсөтүлгөн. Мадумаров шайлоо учурунда дагы эл алдында парламентте көтөрө турган маселелерди айтып берген. Политическая партия Бүтүн Кыргызстан, который попадет в парламент, даст Бог. И мы будем поднимать вопрос о двойном гражданстве с Кыргызской республикой, с Российской Федерацией. О двойном гражданстве. Мы должны идти на такой шаг. Жогорудагы убадалар, максаттар Адахан Мадумаров жогорку кеңешке келгенде унутта калдыбы же бул маселеге эми киришеби айтор ким билсин. Азырынча парламент Адахан Мадумаров үчүн мектеп сыяктанат. Ал жерде биздин каарман өзүн мугалимдей алып жүрөт, кааласа тилдейт, кааласа сындайт, кааласа кычыланып да сүйлөп коет. Инвестиция өзүнчө программа. Ай азамат. Силерге Сталин жетишпейт. Эмне кылсаң ошол кылгыла. Ким айтат, мага баары бир. Деген менен Адахан Мадумаровдун мындай кылыгы парламент депутаттарынын кыжырын кайнатпай койгон жок. Кыргызда жакшы сөз бар, сыйга сый, сырайакка бал дейт. Биз сизди ушунча сыйлап, урматтап келип атабыз. Сиз да сыйга тең болуңуз да. Туруктуу позициям бар. Адахан Кимсанбаевич, сизге айтып кетерим. Өзүңүз айткансыз, эч кимге комментарий бербейсиз деп. Бирөө комментарий бердиңиз. Мындай бизге комментарий бергениңизди токтотуңуз. Жана акыл үйрөткөнүңүздү токтотуңуз. Айып жоқ дейді. Бұл политический мусор, да. Одно и то же. 30 лет одно и то же. Себе пиарить нужно. Публика ойнош керек, өзүнү пиаритеш керек. Биз темадан алыстабай кайтып келели. Адахан Мадумаров 1 жыл ичинде сиз жана биз үчүн керектүү мыйзам жазганга үлгүрбөгөндөй көрүнөт. Сөзүбүз курулай болбош үчүн сиздерге далилдеп көргөз берели. Жогорку кеңештин сайты кеңеш кейжиге кирип баарын көрүп алсак болот. Эгерде депутат кайсыл бир мыйзамды жазса же болбосо мыйзам долбоорго өзгөртүү киргизүү боюнча сунуш берсе, анда ал маалыматтар депутаттын жеке коржунунда сакталуу болот. Мисалга Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн карасак, бардыгы жазылып турат. Ал эми тажрыйбасы мол деген Адахан Мадумаровдукун ачсак, бир да мыйзам же сунуш көрүнбөйт. Макул, Адахан Мадумаров 1 жыл ичинде өлкө үчүн бир нерсе жасаганга жетишпей калды дейли. Андай болсо, балким жогорку кеңештин 1-чи, 2-чи, 3-чү, жада калса 4-чү чакырылышында депутат болуп, кала берсе спикер болуп тургандагы эл үчүн жасаган жумуштарын эстеп санап көрөлү. Адахан Мадумаров мурдагы 4 жолку депутат болгондугунда саналуу мыйзамдарды сунуштаган. Жер кодекси 8-ci статья жер салыгы, жерди пайдалануу үчүн акы. 2-ci пункт. Жер үчүн акы төлөө, жерди пайдалангандыгы үчүн жайыттарды кошпогондо ижаралык акы түрүндө төлөнөт. Жер салыгы Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык төлөнөт деп киргизген. Дагы бир мыйзамы. 2007 жылдын 11 июнундагы номер 80 мыйзамынын редакциясына ылайык 7 же андан көп балдары бар жана аларды бапестеп багып тарбиялаган энелер 2009 жылдын 1 январынан тартып Кыргыз Республикасынын баатыры деген жогорку айырмалуу даражага татыктуу болгон балдары бар энелер сыйланышат деп толуктоо киргизген.
Андан сырткары Адахан Мадумаров убагында 74 жаштан өткөн жарандар ооруканага жатып калса, дары-дармектери бекер болсун деген мыйзам долбоорун демилгелеген. Ошондой эле пенсия жана пособияларды азык-түлүк менен берүүнү токтотууну мыйзам менен жөнгө салганын айтып келет. Буларды Адахан Мадумаров парламентте 4 жолу депутат болуп келгенде иштеп чыккан. Ошондо 20 жыл дегенде көрүнүктүү 4 мыйзам жазган десек болот. Бирок тарыхта Адахан Мадумаровдун эл үчүн жазган 4 мыйзамы эмес, анын жасаган жумуштары эсинде калды. Биринчиси, Казак-Кыргыз чегерасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бекназаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип, Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Экинчиси, дәвир тарыхый документте колу бар. Азыр Айбала экөө кармашып атпайбы? Ал документти мен 10-жыл изилдегем, өкмөттүн мүчөсү катары, чегара маселелерин куратары катары. Да, меморандумда Адахандын колу бар. Совбестин секретары. Бирок ал билимдүү адам да. Конституцияны билиш керек да. Совбестин секретарынын чегара маселесине кол койгонго меморандум түзгөн укугу бар беле? Же өкмөт ошого ошондой укук бериптирби? Же жогорку кеңеш ошондой укук бериптирби ага? Же президент берген бекен кол кой деп? Жок. Ал боюнча мындай айтпайт. Үчүнчү да бир тарыхый документте колу бар Адахандын. Ушуларды айтпайын десе айтып турган да. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөн. 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул спикер кезде өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсенов шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Депутаттык ишмердигинен сырткары Адахан Мадумаров вице-премьер кезинде ишке ашырган демилгесин көз ыргатары бетке кармап жүрөт. Могул жигит мектепте окуп жүргөндө менин аткарган ишимдин натыйжасында 1 жыл болсо да бекер тамак ичип калган. Биринчи класстан 4-чү класска чейинкисин баарына биз жылуу ысык тамак менен камсыз кылганбыз. Биздик жаштарды бир кара чай менен бир кичинекей нандын бир түбүнөн мен ушунча айтасыңар, батакат этесиңерби? 5 сомдук мына кара чай, анан кичинекей булочка. Россиядагы ысык тамакты не путайте аны менен. Урматтуу көрөрман, биз Адахан Кимсанбаевичтин 30 жылдык ишмердүүлүгүндө жаратарлык жана жарабаган иштерин санап бердик. Балким опол тоодо эмгектерин эл билер деген ой менен калкка соол салып көрдүк. Мына акыркы 30 жыл эле бул эң жогорку кызматтарды иштеди. Мамлекеттик катчы болду бул мезгилдерде. Андан мурун баягы парламентте неме болуп турду, башкысы спикер болуп турду. Андан эми деле көп вице-премьер-министр болду. Бирок мен ойлойм, менин көз карашымда бул эч кандай иш кылган жок. Кыргызстандын жерин баарын сатты, алчысын алды, Каркыра баарын сатты деп угам. Адахан Мадумаров мисалы тиги убада берди, бул убада берди аткарды деген мен эч кимден уга элек. Кыргызстанды тескери жакка тыккандан башка эчтеке билбейт. Мадумаров таанығым да келбейт. Көрүнтү иш жок мисалы үчүн. Жөн оппозицияда жүрөттү. Курк сөз болду. Ол сүйлөп эле жүрө берет да. Ошо колдон ошол келет да башка эмне келет да. Жок. Кимдир бирөө кемчиликти айтыш керек. Менин да ишимде кемчиликти сиз айтышыңыз керек. Сиздин ишиңизди мен айтып турушум керек. Достор, биз бул көрсөтүүбүздү жыл жыйынтыкталып бара жатканына байланыштуу жасадык. Саясатта барандуу орду бар деп Адахан Кимсанбаевичтен баштаганыбызды айта кетели. Муну менен чектелип калбайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө парламенттин башка депутаттарынын дагы ишмердүүлүгүн айтып беребиз. Сиз Автор ТВ медиасын көрдүңүз. Биздин жаңылыктарды avtortv.com сайтынан окуп, ошондой эле YouTube каналыбызга катталып коюңуз. Жана башка маалыматтарды биздин социалдык баракчаларыбыздан, сайтыбыздан окуп таанышсаңыздар болот. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.